Assalamu alaikum hurmatli YouTube görүүчүлөр, hurmatli KG Press kanalынын kuyөрмандары. Biz hazır Оштогу Мамуров көчөсүндө турабыз. Eski кирпичный заводдун маңдайында. Буга чейин жакшы билесиздер, бул жерде eski унаа базар болчу. Бирок 3-4 жылдан бери бул жер Жапалак унаа базары ачылгандан бери 3-4 жыл эмес, бир 5-6 жыл болуп кетти окшойт. Бул жер иштебей туруп калды эле. Азыр Оштогу Сулайман тоонун түбүндөгү Сулайман тоо мечитинин жанындагы эски запчас базар ушул жерге көчүп келип атыптыр. Мына өзүңүздөр көрүп байкагандай эски аянтка бүт сатуу контейнерлери орнотулуптур. Биз азыр ушул жерге запчас базар жылгандыгы боюнча кандай контейнерлер орнотулуп жатат, кандай болуп орнотулуп жатат, бир аз сиздерге маалымат берип коелу деп келдик. Бир катар айланып чыгып кетели. Бул жерде эмне болуп атат? Бул ошол батыш тарабындагы ворота. Ушудан түз киргенде эле, түз киргендеги чоң ряд экен. Мынанда турасыздар. Раса убагында мына навестердин түбүндө тоок шорполор кайначу. Ушул жерден көп чай ичүүбүз. Эсиңиздерде болсо керек. Буюрса дагы ошондой болуп иштесе керек. Азыр мына контейнерлерди орнотуп атыптыр. Караңыздар. Мына рядта эки ряддын ортосу менимче бир 7 метр чыгат. Пожарный машина спокойно батат. Салам алейкум. Кандайсыздар? Качан көчүп келесиздер эми? Ремонт кылып атабыз. Ремонт кылып атасыздарбы? Жакшы. Бул эми биринчи ряд болсо керек, Биринчи ряд. Сизге кайсы мына тийдиби? Сулайман тоонун түбүндөгү контейнериңизди эле көчүрүп келдиңизби? Буяка кран менен көтөрүп келипсиз да? Ичи даяр дең, а? Ичи даяр эми, тамларын жапып. Мына сызып берген сызык менен коесуздар да? Мына сызып коюптур. Ушул сызыктан чыкпаш керек. Эреже деген эреже. Техника безопасностьты сакташ керек. Келечекте мында үстү арка болуп эме болсо керек, а? Ашына деди, арка болот. Болобу экен? Ошондой болсун. Эми заманбап болгону жакшы да. Мындай кылып күмбаз кылып арка кылып берем. Арка кылып берет. Негизи бир жакшыбы же нар жак жакшы беле? Эми условиясы мына жакшы да. Эми каш болуп кеткен. Каша болуп кеткен, а? Бир Кудай кааласа дүркүрөп иштейт, а келечекте. Жакшы мына. Буюрса жакшы болот бар жогу. Ишиңиз илгери болсун ака. Базарыңыздар жүрсүн. Качан официально иштейт экен бу жер? Караңыздар. Бүт контейнерлерди орнотуп атат. Раса чоң базар болот экен да бу жерчи. Эми көрөсүздөр. Бул жер дүркүрөп иштейт. Мына контейнерлерди бүт 40 тонналык, 20 тонналык контейнерлерди орнотуп атыптыр. Мына. Караңыздар. Бул дагы уже пескоблук чыгара турган цех болуп кеткен экен. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Жакшыбы? Уже сата баштадыңыздар? Уже ачылды жаңы базар. Ачылдыбы? Эмнени запчастар? Гетс, Матис, Матис, жакшы. Жакшы. Баягы Бул жер жакшы болот да, ма? KG Press, Тескабар каналы. Жакшы. Макул иштер жакшы боло берсин. Мына неке мына? Футбольный поле экен. Кайер? Өдөдө, жогоруда. Дөңгөлөк базары ушул жакта болот экен. Бул жакка дагы катар контейнерлерди орнотуп атыптыр. Уже запчас базар бул жер иштей баштапчы. Мына бир катар караңыздар. Мына дөңгөлөк базар экен да бул. Дөңгөлөктөр боюнча бир аз маалымат берип коелу. Бул жагын ушу эски чуңкурун бүт толтуруп даярдап атыптыр да. Бул жагы ушу дөңгөлөк базар болот экен. Ортосу деле кеңири. Буюрса бар жагы жакшы болот экен. Ассаламу алейкум. Места курулук болсун ака. Ошол жерден тийип турдасызбы, а? Раса күн чубак жерден. Баллондар канча болуп атат эми? 15 баллон канча? Endi javob 1,5 bo'ladi,
Мына канчалык болот размери? 17. 17ге канча? 215'ke 45. Бул канча турат? Bular 2000'den. Бушный да? Мунабыз канча? Бунун размери канча болуп кетти? Bu 16. 2000'den. 215 65. 2000 сомдон, а? Штугу. Штугу 2000 сомдон. Тико Матиздин балондору канча турат? Matiz 1000 son. Tiko 1200. Тиконуку 1000 сом, Матиздики 1200. Jojo. Matiz 1000. Матиз. Жакшы. Мына балондор кайсыларга түшөт эми? Фитке түшөбү? Фиттики канча турат? Зимний балондор. 1,5 сом. Ушу бушныйлар да. Бир штугун 1,5 сомдон 6000ге 4 салып алып кете берет деңиз. Дискалар канча болуп кетти? Diskolar Şigulen'inki 4,5. 1,5 сом. Жакшы. Балондор боюнча бир аз маалымат алдыңыздар. Иштер боло берсин ака. Болуптур, сүйлөшөбүз. Бул жер дөңгөлөк сатуучу ряд болот экен. Биз экинчи ряд менен катар түшүп кетели. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул жер Оштогу чоң бизнесмендердин катарын толуктаган Касымалиев деген биздин мекендешибиз болчу. Мына ошонун мурда эски унаа базары болчу. Азыр кимге карайт бул жер, кимге өтүп кетти? Бизде так маалымат жок. Салам алейкум. Эмненин запчастары бар сизде? Корейский. Корейский запчастар бар экен, бушный. Бу катар бушный болот экен жалаң. Жарымга чейин. Жарымынан ылдыйчы? Жаңылар. Ушул экинчи рядтын жарымынан жогору жагы бушный запчастар сатылат экен, хасаптарында жеткенде. Ал эми ылдый жагы жаңы запчастар сатылат экен. Азыр ремонттоо, орнотуу иштери өтө катуу жүрүп атыптыр. Мына навес, бул эски навес. Баягы жаңы автоунаалар ушул жерде турчу мурда. Ушул жерде сатылчу. Азыр бул жерде дагы стяжка куюп бир нерселерди кылып атат. Буюрса бул жерге дагы контейнерлер коюлабы, азырынча бизге белгисиз. Подшипниктер сатылат экен бу жерде. Ассаламу алейкум. Кең наныңыздан оңуз тиен. Албатта ма исиккен içi var mı? Кандай болот атана бу жерде? Мына эмне бу? Albatta. Takar bilan uy. Бул эмне ряд болот экен бул? Bu российский. Российский автоунаалардын запчастарынын ряд, Өтө жакшы болот экен, До конца ылдыйга чейин түшөт экен. Биринчи воротага чейин. Бул үчүнчү күнчыгыш тараптагы ряд. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, биз ушуну менен бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Буюрса, бул запчаст базары толук иштей баштаганда дагы келип сиздерге маалымат бермекчибиз. Ушул запчаст базар жакшы иштесин, өнүгө берсин. Эң негизгиси бир аз чекерек, Сулайман тоодон алысыраак. Жакшы, ыңгайлуу жерге жылгандыгы менимче биздин оюбузча жакшы болуптур. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Класс басып комментарий жазып, жакындарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Запчаст базар Ошто кайсы жерге жылгандыгы боюнча маалыматты бардык биздин мекендештерибиз билип алышсын.